Бишкек шаарынын Ленин районунда жайгашкан бул номер 26 бала бакча 1958 ачылган. Өзү 120-140 орунга эле ылайыкталса дагы азыркы учурда 200гө жакын бала келип тарбияланат. Мындайча айтканда буга чейин бала бакчадагы дагы тартыштык жаралып келген. Бүгүнкү күндө президенттин демилгеси менен шаардык мэрия каржылап, жанына 140 орундуу жаңы балдар бакчасы курулууда. Мында деген бизде 4 айылдан балдар келет. Орок, Чоң Арык, Жал, анан кийин Орто Сай, Киргизиянды балдар. Балдар көп болгондуктан бизде бул 4 группа, 4 эле тайпа бар. Кенже тайпа, орто тайпа, анан жогорку тайпа, бүтүрүүчү тайпа. Балдар көп бизде залыбыз жок, музыкальный зал жок. Кыргыз тилчинин өзүнчө кабинети жок. Бүгүнкү күндө бул курулушту баштаганыбызга 1 айдын жүзү боло элек. Бирок ошого карабастан темп аябай жакшы жүрүүдө. Кудайым буйрса ушу сентябрь айына ичине тапшырып беребиз деген үмүтүбүз бар. Бул бала бакча негизи өзү 140 орундуу, 6 топтон турат. Ал эми бул Бөкөнбаев көчөсүнө жайгашкан реконструкциялоо иштери уланып жаткан номер 31 бала бакча. 2019 жылдын ноябрь айында 1 кабаттын жыгач конструкциясынын шыбы түндө кулап кеткендиктен жабылган. Учурда негизги корпусту капиталдык оңдоо жана бекемдөө, чатырын иретке келтирүү иштери аяктады. Ноябрда баштаганбыз, ноябрдын ортолорунда. Бул здание өзү 50-жылкы здание, реконструкция. Ошол статус аварийный статус болгон. Азыркы учурда эң орчундуу жумуштар бүттү. Эми секинден таза жумуштарына өтүп баратабыз ошо. Жеке эле бала бакча же мектеп эмес, мончо жана ден соолукту чыңдоочу комплексинде курулушу жүрүүдө. Ал Жибек жол проспектине жайгашкан. Курулуштун жалпы аянты 2705,41 чарчы метр. Анда жер төлөөсү менен 2 кабаттуу заманбап имарат курулат. Этажный 2 этаж, подвал менен 3 болот да. Подвальная часть паркинг болот. И 2 этаж баня. Былтырга окшоп социалдык объекттерди көп курабыз. Өткөндө бала бакчаны ачып атып, бир бала бакчаны ачтык уже. Өзүңүздөр катыштыңар, мурдакы сеттин заводун реконструкция кылып. Анан эми социалдык объекттерден 14 бала бакча быйыл пландап атабыз, буйруса курабыз. Андан тышкары 4 мектеп курулат. Ошо мектепте де маселесин дагы элдер сурап аткан, быйыл бала бакча курулуп, мектеп курулбай калабы деп аткан, бирок мектепте курабыз, 4 мектеп, чоң мектептер. Азыр мен жаңы курулуп жаткан социалдык мончодо турам. Мындай мончодон буга чейин бирөө гана болгон. Эми бул сентябрь айында курулуш иштери бүткөрүлсө, экөө болот. Мындайча айтканда күз айларында кала тургундары үчүн атайын өзүнүн 250 орундугу менен эшиктерин ачмакчы. Жалпысынан быйылкы жылы Бишкек шаары боюнча 23 социалдык объект курулса, анан 14-15 жакын бала бакча, 4 мектеп жана буга окшогон мончолор дагы бар. Асылбек Байалиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.